Мен мыйзамды колдойм, бирок бир тактоо иретинде эле мына Минприроданын замы да келип отурат. Кубат Сөңгүлович, биякты карап койсоңуз. Мына Ноокатта кара кой жаратылыш паркы бар, билесиз өзүңүз жакшы. Сиздерге карайт да турабы? Азыр мына штраф эле деп атабыз, ошол жерде электрондук шлагбаум койсоңуздар постко. Себеби бир күндө мына миңге жакын машина кирип чыгып атат. Канчалаган акчалар түшүп атат. Мына кече курултайда биздин делегатыбыз да ушул маселени көтөргөн. Ушуну өзүңүзгө бир жазып алсаңыз, Кыргыз Ата паркы, жаратылыш паркы. Ошол жерде электрондук шлагбаум жок бүгүн. Коррупция болуп атат деп атат. Акчалар каяк кетип атат, учет жок эч кандай. Ушуну бир электрондук шлагбаум кылып, мына аларча капчыгайында деле туруп атпайбы? Бир машинага 700 сомдон деп. Бизге Ноокатка деле ушул Кыргыз Ата паркына электрондук шлагбаум коюп бербейсиздерби ошол жерге? Бир топ сиздердин бюджетиңиздер да өсөт эле. Сиздердин да кирешеңиздер көбөйөт эле. Ошол жерде бир топ оңдоо иштерин жүргүзсө болот эле да. Анан ошол жерде бүт териштиш керек. Жанагы арча кыйылган боюнча да сизге кайрылганбыз. Ал жерде бир да арча кыйылбаш керек. Корук да өзүңүз билесиз. Ошондуктан ушул жакты бир көзөмөлдөп, ушул парктын жетекчилигин дагы бир иш аракеттерин бир карасаңыздар, жакшылап. Рахмат чоң.